2016-жылы Кыргызстандын экономикасындагы өсүш 3,8%-ды түздү. Бул Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ичиндеги эң бийик көрсөткүч болуп саналат. Айталы, Россияда 0,2, Белоруссияда 2,6%-га төмөндөгөн терс динамика аныкталган. Казакстанда өсүш болгону 1%-ды түзүп, Армениянын көрсөткүчү 0,2%-га жогорулаган. Быйыл да өлкөбүздүн экономикасында ушундай эле абал байкалууда. Тактап айтканда, биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы менен ички дүң продукциянын өсүшү дээрлик 6,5%-ды түздү. 2016 жылы салыктык кирешелердин көлөмү 93 миллиард 810 миллион сомду түзгөн. 2015 жылга салыштырмалуу 9,2 миллиардга же дээрлик 11%-га жогорулады. Ушундай эле динамика быйылкы жылы дагы сакталды. 2017 жылда салыктык кирешелердин көлөмү 47,41,6 миллиард сомду түзүп, алгачкы 6 айда эле салыктык кирешелердин көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4 миллиард сомго же 9,3%-га көбүрөөк болду. 2016 жылы республикалык бюджеттен жалпы суммасы 131 миллиард сом болгон каражат чыгымдалды. Бул 2015 жылга салыштырмалуу 18 миллиард сомго же 16%-га көп каражат өздөштүрүлдү дегенди билдирет. Анын ичинде бюджеттин корголгон беренелери толугу менен каржыланды. Аларга жумшалган чыгымдардын көлөмү 2015 жылга салыштырмалуу 7,5 миллион сомго же дээрлик 10%-га көбөйдү. 2016 жылы капиталдык салымдар беренеси боюнча 8 миллиард сомдук каражат чыгымдалды. 2015 жылы 4 миллиард сом жумшалган. Башкача айтканда, дээрлик 4 миллиард сомго көп каражат өздөштүрүлдү. 2016 жылы кечиктирилгис жана ыкчам мүнөздө чечүү керек болгон маселелерге кошумча түрдө 21 миллиард сомдон ашуун каражат табылып чыгымдалды. Кошумча каражаттар төмөнкүлөргө жумшалды. Балыкчы корумду автожолун реконструкциялоого, Манас эл аралык аэропортунун автожолун курууга, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланышкан иш-чараларды өткөрүүгө, тарых жана маданият жылын белгилөөнүн алкагындагы иш-чараларга. Ал эми 2017 жылы бул берене боюнча 10 миллиард сомго жакын, же болбосо 2016 жылга салыштырмалуу 1,4 миллиард сомго көбүрөөк каражат сарпталат. Бул каражаттар төмөнкү иш-чараларга жумшалат. Социалдык объектилердин курулушун аяктоо, табигый кырсыктардын натыйжасында авариялык абалга келген объектилерди калыбына келтирүү иштери, Мамлекеттик тарых музейин, Ак-Кула ат майданын, Көчмөндөрдүн цивилизациясы музейин капиталдык ремонттон өткөрүү, Балыкчы Тамчы Чолпон ата корумду, Бишкек-Ош автожолдорун реконструкциялоо, райондук борборлор менен Каракол жана Жалал Абад шаарларынын көчөлөрүн капиталдык ремонттон өткөрүү, социалдык турак жай куруу, социалдык объектилер менен ирригациялык системалардын инфраструктурасын куруу жана реконструкциялоо. Кыргызстандын 138 өлкө менен соода экономикалык алакасы бар. 2016 жылдагы тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү 5,5 миллиард долларды түздү. Ушул жылдын январь-июнь айларында 2272,3 миллион доллар жана өткөн жылдын январь-июнь айларына салыштырмалуу 15,8%-га көбөйгөн. Экспорттук ташып келүүлөр 30%-га жогорулады. Экспорттун өсүшү Евразия экономикалык биримдиги өлкөлөрүнө 29,3%-га, үчүнчү өлкөлөргө 30,3%-га, Европа биримдигиндеги өлкөлөргө 44,3%-га көбөйгөн. Өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигиндеги позициясын жакшыртуу боюнча иштер уланууда. Эми биздин эмгек мигранттарыбыз үчүн жумушка орношуу кыйла жеңилдеди. Ал эми алардын кызыкчылыгын коргоо үчүн Москва шаарында миграция кызматынын өкүлчүлүгү ачылды. Кара тизмеге түшүп калган кыргызстандыктардын саны 12%-га азайды. Мигранттардын трансфери 21%-дан ашуун жогорулады. Казакстан менен чектешкен жердеги фитосанитардык көзөмөл пункту алынып салынды. 4 көзөмөлдө өткөрмө пункту, 7 ветеринардык көзөмөлдө өткөрмө пункту, Манас жана Ош эл аралык аэропорттору тийиштүү жабдуулар менен жабдылды. Бюджеттин эсебинен 8 өткөрмө пункту курулууда. Кыргыз-казак чек арасында өткөрмө пункттарын реконструкциялоо жана куруу иштери жүргүзүлүүдө.
Токмок унаа жол жана Кең булуң унаа жол пункттарындагы иш аягына чыкты. Ал эми Ак Тирек унаа жол менен Чалдабар унаа жол пункттарында иштер аяктоо алдында турат. Аккредитациядан өткөрүлгөн лабораториялар менен сертификациялоо органдары Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү реестрине киргизилүүдө. Ветеринардык лабораториялар курулуп, ремонттолуп жана ирилештирилип жатат. 4 фитосанитардык лаборатория ремонттон өткөрүлүп, жабдалды. Кыргыз ишканалары Евразия экономикалык комиссиясынын реестрине киргизилүүдө. Жүктөрдү ташуу жол жоболору жөнөкөйлөтүлдү. Россиянын колдоосу менен бажып пункттары, өткөрүү пункттары жана лабораториялар курулууда. Казакстан менен да ушундай эле маселе жолго коюлган. Орус-кыргыз өнүктүрүү фонду Евразия экономикалык биримдигинин жаңы шарттарына ыңгайлашуу мезгилинде экономиканын артыкчылыктуу багыттагы тармактарын каржылайт. Айыл чарбасын каржылоо долбоорунун алкагында 2016 жылдын жыйынтыгы боюнча дээрлик 5 миллиард сомдук 13.246 насыя берилди. Анын ичинде 528 миллион сомдук 1499 насыя өсүмдүк өстүрүүгө берилди. Дээрлик 4 миллиард сомдук 11.661 насыя мал чарбачылыгына берилди. Ал эми 525 миллион сомдук 85 насыя кайра иштетүү өндүрүшүнө жумшалды. Ушул жылдын 1-июлуна карата бардыгы болуп 3 миллиард сомдон ашык 8284 насыя берилди. Анын ичинде 647,1 миллион сомдук 1963 насыя өсүмдүк өстүрүүгө, 2 миллиард 265,1 миллион сомдук 6173 насыя мал чарбачылыгына, 547,8 миллион сомдук 148 насыя кайра иштетүү өндүрүшүнө берилди. Айыл чарбасын каржылоо 5 программасынын алкагында жеңилдетилген шартта насыя берүү 7 миллиард сомго чейин жеткирилет. Айыл чарба азык-түлүктөрүн кайра иштетүүгө берилчү насыялардын пайыздык ченеми 6%га чейин төмөндөтүлдү. Бардык тармактар үчүн насыяларды төлөө мөөнөтү 36 айга чейин узартылды. 2017-2026 жылдарга карата ирригациялык системаларды өнүктүрүүнүн 10 жылдык программасы иштелип чыкты. 59 миллиард сомдук 45 объектини ишке киргизүү пландаштырылууда. Биринчи артыкчылыктуу багыт өзүнө 5 миллиард сомдук 17 ирригациялык объектини камтайт. Экинчи артыкчылыктуу багыт өзүнө 36 миллиард сомдук 16 ирригациялык объектини камтайт. Үчүнчү артыкчылыктуу багыт өзүнө жалпы суммасы 18 миллиард сом болгон 12 ирригациялык объектини камтайт. 2017 жылдын январь-июнь айларында өндүрүш көлөмүнүн өсүшү 2016 жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу негизги металлдарды чыгарууну көбөйтүүнүн 1,5 эсе, металл рудаларын казып алууну дээрлик 4,4 эсеге жогорулатуунун жана тазаланган мунай заттарын өндүрүүнүн 1,4 эсе көбөйтүүнүн эсебинен камсыздалды. Тамак аш продуктларын өндүрүү 10,3%га, кайра иштетүүнүн көлөмү жана консерваланган жемиштердин жана жашылчалар 1,8 эсеге көбөйдү. Un өндүрүү 30,4 жана сүт азыктары 20,4%га көбөйдү. Кийим өндүрүү 30,6%га өстү. Бул аялдардын жана эркектердин жогорку кийимин чыгаруунун көбөйгөндүгүнүн эсебинен камсыз кылынды. 2016 жылы өнөр жай продукцияларын өндүрүүнүн көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 4,9%га өскөн. Кумтөр генин эске албаганда 4,8%га жогорулаган. 2017 жылдын биринчи жарым жылдыгында өнөр жай продукцияларын өндүрүү былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 31,6%га көбөйгөн. Кумтөр генин эске албаганда 20%га жогорулаган. 2016 жылы аймактарда 73 кичи жана орто ишкана ишке киргизилген. 2016 жылдын декабрь айынан тартып, магистралдык газ түтүгүн реконструкциялоо жана куруу боюнча иштер башталды. 2016 жылдын ноябрынан тартып, 2017 жылдын май айына чейин Баш кала менен Чүй облусунун 10 жаңы конушунун тургундары үчүн жаратылыш газынан колдонууга шарт түзүлдү. 2017 жылга карата Газпром Кыргызстан инвестициялык программасы бекитилди. Ал өлкөнүн газ тармагын өнүктүрүүгө багытталган. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ушул жылдын 13 майында Токтогул ГЭСин реконструкциялоо жана модернизациялоо боюнча иштерге старт берди. Станциянын кубаттуулугу 240 мегаваттка жогорулайт.
Камбар ата 2ГС'нин экинчи агрегатын ишке киргизүү боюнча Евразия өнүктүрүү банкы менен келишим түзүлдү. Бишкек ТЭЦ-ин жаңылоо иштери аягына чыгып калды. Анын кубаттуулугу 300 мегаваттка чейин көбөйөт. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен Ош электро ишканасын реабилитациялоо боюнча 5 миллион евро суммадагы каражатка келишим түзүлдү. Кыргызстан 20дан ашуун эл аралык рейтингтерде мыкты орундарды ээлеп келе жатат. Ошондой эле эң мыкты көрсөткүчтүү алдыңкы 50 өлкөнүн катарына кирет. Биз басма сөз эркиндиги, гүлдөп өнүгүү, демократия индекси, туруктуу өнүгүү рейтингтери боюнча алдыңкы орундабыз. Бизнес жүргүзүү эл аралык рейтингиндеги айрым компоненттерди жакшыртууга жетиштик. Анын ичинде насыя алуу, жеке менчиктик каттоо боюнча көрсөткүчтөр жакшыртылды. Акыркы 4 жыл ичинде коррупциянын индекси боюнча республика өзүнүн көрсөткүчтөрүн 41 пунктка жакшыртты. 2016 жылдын 1 октябрынан тарта кепилденген минималдуу кирешенин, пенсиялардын жана аз камсыздалган үй бүлөлөргө берилчү жөлөк пулдардын көлөмдөрү көбөйтүлдү. Авариялык абалдагы мектептер калыбына келтирилип, жаңылары курулууда. Бала бакчалардын саны көбөйүп, балдарды мектепке чейинки билим берүү жайларына тартуу иштери колго алынды. 2016 жылдан тартып, азыркы мезгилге чейин 1335 мамлекеттик ипотекалык насыя берилди. Алардын ичинен билим берүү секторуна 573 насыя, саламаттыкты сактоо секторуна 273 насыя берилди. Өкмөттүн буйругу менен пайыздык төлөм 12-14%дан 10-12%га чейин азайтылды. Берилген насыялардын жалпы санынан 10% алган адамдардын үлүшү 27%ды түзөт. 2026 жылга чейинки калктуу конуштарды ичүүчү суу менен камсыздоочу жана суу кетирүүчү тутумдарын өнүктүрүү стратегиясы кабыл алынды. 657 айылда жана 22 шаарда, ошондой эле 26 райондук борбордо суу түтүктөр тутумдарын куруу жана реабилитациялоо пландаштырылууда. Калкты таза ичүүчү суу менен камсыздоо үчүн 2016 жылы 100 миллион сом бөлүндү. Ал эми 2017 жылы бул сумма 2 эсе, тактап айтканда 200 миллион сомго чейин көбөйтүлдү. Кепилдик фонду ачык акционердик коому түзүлдү. 2017 жылдын 1 июлуна карата 95,7 миллион сомго 86 кепилдик берилди. Буга байланыштуу МСП субъектилери 340 миллион сомго жакын насыя алышты. Эки миң 16 жылы кабыл алынган чечимге ылайык, экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы экономикага тиешелүү кылмыштар менен күрөшүү маселелерин алып барган бирден бир укук коргоо органы болуп калды. Экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү мамлекеттик кызматынын ушул эле чечими менен облустук башкармалыктар жоюлду. Жыйынтыгында аныкталган кылмыштардын саны жана мамлекетке келтирилген материалдык зыяндын суммасы жогорулады. 2016 жылы экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү мамлекеттик кызматы 1 миллиард 857,7 миллион сом, 2017 жылдын 6 айында 907 миллион сом. Өзбекстан менен жанданган саясий диалогтун алкагында чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Касса Миң долбоорунун катышуучуларынын өкмөт башчыларынын жолугушуусуна катышып келди. Долбоор Кыргызстан менен Тажикстандын ашыкча электр энергиясын Афганистанга экспорттоого шарт түзөт. Мунай ташуу чөйрөсүндө Россия менен өкмөттөр аралык келишимге кол коюлду. Төмөнкү иш-чаралар ийгиликтүү өткөрүлдү. КМШ уставдык органдарынын Бишкектеги мааракелик отурумдары, ШКУга мүчө мамлекеттердин өкмөт жетекчилеринин кеңешинин премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы алдында өткөн мааракелик отуруму, Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинин органдарындагы төрагалыгынын алкагында премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун төрагалык кылган Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин отуруму. Анын жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Анын ичинде 2017 жылдын сентябрында Кыргызстанда антиконтрафакт эл аралык форумун өткөрүү туурасында чечим кабыл алынды. Бул көрсөткүчтөргө 2013-2017 жылдарга карата туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясында аныкталган милдеттерди,
Ошондой эле өкмөттүн ишеним жана биримдик программасын ишке ашыруунун алкагында жетише алдык. Өкмөт экономиканы мындан ары да өнүктүрүүгө бардык аракетин жумшайт.